Кыргызстанда акыркы суткада 100 кишиден коронавирус табылды. Илдеттен дагы 2 адам каза болуп, 32 бейтаптын абалы оор. Анын ичинен 6 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат. Саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө айрыкча Бишкек шаарында эпидемиологиялык абал кооптуу экенин айтып, жарандарды өз саламаттыгы үчүн кам көрүп, санитардык талаптарды так сактоого чакырууда. Саламатсыздарбы, сиздер кечемести көрүп жатасыздар. Бул сааттагы чыгарылышыбызда мына ушул темада сөз кылабыз. Бизде конокто Бишкек шаарынын мэриясынын аппарат жетекчиси Түлөбаев Балбак Зарылыкович жана Бишкек шаардык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун дарыгери Есенгулова Кундуз Рысбековна келип отурат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, кош келипсиздер. Балбак Зарылыкович, мына жогоруда белгилеп кеткендей эле, азыркы учурда өлкөдө эпидемиологиялык абал абдан кооптуу болуп турган учур, айрыкча Бишкек шаарында. Учурдагы шаардагы абалды айта кетсеңиз, айрыкча кайсыл аймактарында абал кооптуу болуп кармалып жатат? Өзүңүздөр билгендей, мына 2 күн мурун Бишкек шаарынан мурда күнү 48, көчө күнү 50 болуп 98, бүгүн где-то 50ге жакын коронавирус илдетине чалдыккан жарандарыбыз пайда болуп калды. Ушуга чейин шаарда баякы тыштан келгендер, анан карантинде жаткандардан чыгып атса, азыр уже бул дарт, бул тумоо элди аралап кетти. Базарлардан, автобустун айдоочуларынан, врачтардан, милициядан, аскер кызматындагы адамдардан, шаардагы ар кайсы катмардагы адамдардан чыга баштады. Үйдө жаткандардан, базарда иштегендерден. Ошонун себебинен бул оору элди аралап баратат десек болот. Үстөккө босток болуп, бул оорунун жайылышына себеп болгондордун бирөөсү бул ишенбегендер. Эми ишенбесең өзүңө ишенбе да. Эмне үчүн жаныңдагы кошунаңа, коомго, элге, журтка ишенбей атып, буну жайып атасыңар. Биз айтып атабыз, бул оору, эми мен врач эмесмин, бирок биздин мына маңдайымда отурат врачтар, башка врачтардын айтуусуна караганда, бул оору киргенде биринчи хронический кандайдыр бир ооруң болсо ошону алат, андан кийин барып анан өпкөнү алат. Анан бул эң оорунун эң негизги себеби, өзгөчөлүгү бул тез жайылат экен. Ошондуктан биз айтып атабыз, маска кийгиле, аралыкты сактагыла, колуңарды улам-улам жууп, колдон келсе санитайзерлер менен 80% составында спирт бар, санитайзерлер менен колуңарды жууп турула деп атабыз. Бул оорунун жугушун өтө төмөнкү деңгээлге чейин түшүрөт. 1,5%ке чейин деп ар кайсы өлкөлөрдөн келген алгоритмдерде айтылып атат. Биз ошолорду айтып атабыз. Биз айтып атабыз, базарда маңдай терин менен оокат кылып атканда эмне күнөө? Көчөдөгү жүргөн адамда эмне күнөө? Же соода борборунда иштеген, же мугалимде, же врачта, же милицияда, же мамлекеттик орган күнү түн иштеп аткандарда эмне күнөө? Эгер сен ишенбесең ишенбе, бирок коом катары эле, эл катары эле силер да маска кийип, аралыкты сактагыла, жоопкерчиликти сезгиле десек деп айтып атабыз. Ошондуктан биз кээ бир бизнестин түрлөрүнө бул оорунун жайылып кетишине, жайылып кетишине себеп болгон бизнестин түрлөрүн жапканбыз. Булар чоң тойканалар, 50 кишиге чейинки иштей турган кафелердин тышындагылар, анан футбол талаалары тыштагы, футбол оюндары массалык түрдө. Булардын баарын жаап, бирок ошого карабай кээ бир мына ошол тууралуу сурайын деп аттым эле да. Сиз ошол жаптык деп атасыз, бирок ошол жапканга карабай эле мына өткөн аптанын ичинде ошондой массалык адамдардын чогулуусу менен Куран окутууларды уюштуруу сыяктуу бир катар иш-чаралар болуп кетти. Мындай нерселерди көзөмөлдөө жагы канчалык колго алынып жатат? Эскерткенибизге карабай, кээ бир бизнес мыйзамдар менен ойноп атат. Бул туура эмес. Мыйзамдар менен, элдин ден соолугу менен ойнобош керек. Ушундайлар дагы эле болуп атат. Биз аларга эскерткибиз келет. Силер ойнобогула. Өтө катуу жазаларды колдонобуз. Мына жакын аранын ичинде 1-2 ресторанды жаптык. Алар карантин бүткөнгө чейин ачылбайт. Мен кече күнү да бир Facebook'тан кайрылдым элем элдерге. Ресторандын, базардын, маршруттук эл жүк ташыган фирманын ээлерине
элдин ден соолугу менен биринчиден ойнобогула. Мамлекет айткан мыйзамдар менен ойнобогула, катуу жазаңарды аласыңар. Керек болсо биз аларды айтканды укпаса жаап туруп, кийин сотко да кайрылышыбыз мүмкүн. Ошондуктан шаардыктарга, кыргызстандыктарга кайрылып кетет элем. Бул оору бар. Мына өзүңөр билгендей Раматылык Мукаш Атакы Чолпонбаев бул оорудан каза таап калды. Кыргызстанда белгилүү инсан Каргамбек Садык Самаховдун эжесинин арындан бул оорудан каза таап калды. Мына ушул каза болгондордун көпчүлүгү баягы улгайган адамдар болуп атат да. Демек бул оорунун баягы улгайган адамдарга жугуу кооптулугу жогору экендигин буга чейин деле айтып келгенбиз. Анан сиз дарыгер катары дагы бир жолу жарандарга айта кетсеңиз, улгайган адамдар үчүн канчалык кооптуу? Эми бул оору өзү эле кооптуу, улгайган кишилерге өтө коркунучтуу. Анан азыр мына жаштар деле ушул ооруга чалдыгып калып каза болуп калып атышпайбы? Мен мисалы биздин өзүбүздүн эле коллегабыз жана 3-поликлиникадан каза болгон врач, ошол деле жаш эле врач болчу. Анан бул улуу кишилердин жана хронический заболеваниясы эми көп да. Көптөн бери болуп жүргөн ошол оорулардын баардыгы тең козгоп кетет экен. Бул вирус деген аябай кооптуу деп айтсак болот да. Анан азыр көп врачтардын баардыгы тең ооруп атат. Мен айта кетейин, мен өзүм деле оорудум ушул оору менен. Жолдошум да ушул санслужбада жүрүп ооруду. Мен өзүм да санслужбада жүрүп оорудум. Больницага жатып чыктык. Мен ушу кишечный форма менен оорудум, катуу оорудум. Анан жолдошум болсо легочной форма болуп, ал да катуу ооруду. Күчтүү уколдорду алып ошо менен чыктык. Анан инфекция больницасында врачтарга чоң рахмат деп айтышыбыз керек. Ошолор күнү түнү бизди карап ушул илдеттен айыктырып чыгышты да. Мына ушул сиз жон териңиз менен сезген экенсиз, ушул ооруну жуктуруп алып, белгилери кандай болду, кандай көтөрдүңүз? Биринчи ушул службада ачакка чыгып аттык, дезобработка деп объектлерге чыгып обработка кылып аттык. Анан башында баягы спецодеждадан действительно бизге жакшы берилген жок. Мындай жупун эле кийинип жүрдүк, маска, баягы жука чепчик, жука халат менен. Анан кайсы убакта кайсы жерден жуктуруп алганын билбеймин. Температура ооруп калдым, 38 болуп эле. Анан үйдө врачтардын мобилдик группаны чакыртып, анализ тапшырып, ПЦР чыкканча күтүп, үйдө 9 күн жатып калдым. Анан температурам түшпөй, ошо тамагымдын тегеренде бездерим баары чоңоюп кетти. Анан аппетит жоголот экен, анан обоняние деп коет, эчтеке даамды сезбей каласың. Анан одышка болуп аттым аябай. Анан дем алууңуз начарлап атты? Дем алуум начарлап. Анан жолдошум ооруп калды. Жолдошум да санслужбада иштейт. Ал дагы жуктуруп келди. Ал аэропортто дежурствого чыгып атты. Же ал жуктуруп келди, жумуштан же мен жуктуруп келдим. Ошо экөөбүз тең ооруп калдык. Анан ал болсо легочной форма болуп катуу болуп калды. 39-40тан температурасы түшпөй. Анан мобилдик группаны чакырып, биринчи аны кетирдим. Анан эртеси күнү ПЦР положительный деп келгенден кийин анан мен кеттим. Анан экөөбүз тең ошо жаттык, лечение алдык. Жолдошум кичине катуураак болду, но айыгып чыктык. Ушул азыр иштеп атабыз. ПЦР отрицательный деп үйдө карантинде жатып анан чыктык жумушка. Мунун ошол ооруну башынан өткөргөн адам катары айтсаңыз, жөнөкөй сасык тумоодон айырмасы, кооптуулугу эмнеде экен? Эмнени сезе алдыңыз сиз? Дарыгер катары, ооруган бейтап катары? Бул жанагы берки гриппте, мисалы обычный грипп менен баарыбыз эле ооруйбуз да кышында. Анан бул гриппте деген тамак аштын эмне жеп атканын билбей калат экенсиң, сезбей калат экенсиң. Обоняние деп коет, ошол такыр жоголуп кетет экен. Анан температура түшпөйт экен оңой менен. Анан ошентип жатканда хронический заболеваниянын баардыгын тең козгойт экен. Козгоду. Анан жолдошумдун ошо легочной форма болуп дем ала албай, ошо неме искусственный дыханияга жатып чыкты да. Аябай кыйналдык. Азыр ошол өзүңүздүн калыбыңызга келип, кайрадан иш үстүндө жанагындай рейдтерге катышып жаткан экенсиз. Айтсаңыз, ошол Бишкек шаарындагы ири жанагы соода борборлорунда, ошол эле базарларда санитардык эрежелердин, нормаларынын сакталышы канчалык бүгүнкү күндө тиешелүү деңгээлде ишке ашырылып жатыптыр? Эми бүгүнкү күндө мэриянын астында 4 администрация бар. Ошо администрациялардын ичинде мобилдик группалар түзүлгөн. Мобилдик группада ошо комиссия болуп иштеп атабыз. Көп жерлерде, мисалы супермаркет, гипермаркеттерде аткарышат баягы неме коюлган талаптардын баардыгын тең. Анан базарларда эми базардын кире бериштер, чыга бериштер да аябай көп да. Көп жерлерде сакталбай атат. Уборка убагында жүргүзүлбөй атат. Адамдар өздөрү көп жүрөт да. Баарыбыз тең эле базарда жүрөбүз.
Анан бүгүнкү күндө ушул поэтап мына базарлардын баардыгы тең жаап дезинфекциялык иш чаралар жүргүзүлүп атат. Эми контролго алып атышат. Өзлөрү ошо кол субъектилердин директорлору, частный предпринимательдер өзлөрү деле аракет кылып атышат. Но нарушениялар бар. Балбак Зарлыкович, айтсаңыз, мына ушул коомдук транспорттар ишин жандантаарынын алдында аларга катуу бир милдеттемелер берилди да, санитардык талаптардын сакталышы боюнчачы. Бүгүнкү күндө коомчулук тарабынан пикирлер социалдык тармактарда мындай дагы көп эле айтылып жатат. Ошол коомдук транспорттарда элдер бет капсыз түшүп атканын, аны айдоочулар тарабынан көзөмөлдөө маселеси эске алынбай жаткандыгын. Бул багыт боюнча сиздер кандай аракеттерди көрүп жатасыздар азыркы учурда? Жана Пашинян айтпадыбы, Армениянын премьер-министри, биз коронавируска жеңилип калдык деп. Себеби бул жалпы ишенбейчиликтен келип чыгат да. Муну айтып атпайбы? Жолдошум ооруду, мен да оорудум деп. Мен эч кимге каалабайм бул ооруну. Мына өзү мына свидетель жандуу. Бул ишенбейчилик. Ошол эле жана коомдук транспорттун айдоочулары, эми биз троллейбус менен автобустарга биз айтып атабыз, күндө какшап атабыз, алардан кичине бир 90-95% сан эрежелерди сактап атат. Ал эми жана маршрутта айдагандар сактабай атат. Мен өтө өкүнүү менен айтат элем. Баягыдай эле тыгын, баягыдай. Ошону мен азыр айтып келатам. Өтө өкүнүү менен айталам. Коомдогу баалуулуктар алмашып калыптыр да биздечи. Бизде ден соолукка кароо, кошунамды кароо, элди сактоо, улуту сактоонун ордуна жалгыз эле акча тапсам деген баалуулук келип калыптыр. Бул мени өтө өкүндүрөт. Ошол маршрутту айдаган таксилердин, шоферлордун көбү ошол баалуулук акча тапсам болду, калганы эмне болсоң ошо болуп өтүп алган да. Булардын баарын жазасын беребиз. Керек болсо маршрутта ошол маршруттун ээсин, ошол осону биз ошол линиядан алабыз. Мына эртең бүгүндөн баштадык. Себеби ал элди коркунучка алып келип атат. Элдин ошол оорунун жайылышына түрткү болуп атат. Биз айтканбыз, эми орундуктарга эле отургуз, маска кийгиз. Алар баягындай эле ичине толтуруп алып атат да. Эми бул болбойт да. Ошонун ичинен бир азыр бессимптомный ооругандар көп. Иммунитети күчтүү, бирок вирусту алып жүрүп атат. Ошолордун бири отуруп болсо таратып атат. Ал маска кийип кенден азаят, бирок все равно баягы ойлосоңуз, бир маршрутканын ичинде 30 киши тыгылып алса, сөзсүз жакындан тиет, бири-бирине капельный менен барат да. Ошондуктан биз жарандарга, кыргызстандыктарга кайрылып кетет элек. Жана баткендиктер айтмакчы, зар илишиң болбосо, зар да эле эмнең бар дейт. Ошондой эле мындай эл чогулган жерлерге, шаарларга ишиңиз жок болсо келбей эле койсоңуздар. Той аштарды, туулган күндөрдү, аркы беркилерди, жылдык мылдыктарды токтотот турсаңыздар, бул эми ушуну аттуу башуу кишилер эле жасап атканы бизди өкүндүрөт да. Мына шаардан жакында бир окуя болду. Эми ошону билип туруп эле ресторанын хозяйыны айтса болот эле да, кой уят, кереги жок деп. Эми бизнес мамлекетке жардам бериш керек да, элдин коопсуздугун, элдин саламаттыгын сактоо боюнча. Мейли эми ишенген ишенбегендер бар экен. Биз баа кыргыз өзүбүздүн башыбызга кара иш түшмөйүнчө бакыр түшүнбөгөн эл болуп алыптырбыз да. Бүт эле медик азыр Кыргызстанда. Фейсбукту карасаң. Бүт эле доктор, наук болуп алган профессор. Бай ал мындай турбайбы, ал тигиндей турбайбы. Билими бары деле жогу деле ошо коронавирусту обсуждать этип атат. Көрүнгөн фейктерден көрүнгөн маалыматты мына телефондон окуп алды. Андай эмес. Ойноп атабызбы? Америка чөк түштү. 100 000 деген киши өлүп атат. Россияда, Казакстан, бардык чоң өлкөлөр. Мына Иран укпай койду эле, кайра башталды Иранда. Мына Турция укпай койду эле, кайра башталды Турцияда. Уккан өлкөлөрдү караңызчы, мына Италияны, Германияны. Коронавирус жоголуп баратат Европада ошо. Аралыкты сактап, маска кийген үчүн, бирин-бири сыйлап, мыйзамды сактап, өкмөт уккан үчүн. Эмне өкмөт эле ошол эл кырылып калсын, өлүп кетсин деп ойлогон жок да. Адал айтып атат да, бат-баттан айыктырып, эл өзүнүн калыбына түшсүн деп. Кайсы өкмөт элдин бунун чаңын эртең көчөгө чыгып, көтөрүлүш, кыйкыр кызычууну жакшы көрсүн. Эл ачка калып эле ошол бюджеттен, мисалы жолоңдойм, мектеп салам, же экономиканы көтөрөм деген акчанын баарында мына элге жардам бергенге, аркы беркиге жумшап атат. Бирөөнөн тыштан карыз алып атат, айла жоктун айынан. Эми ушуну түшүнүү менен кабыл алыш керек да. Мени каргап атат, каргап шилеп атат 2 күндөн бери. Каргап айтпаган сөз, мен көтөрө берем. Каргай берсин, улуттун баалуулуктары үчүн, улуттун келечеги үчүн мен аны көтөрөм. Айтпаган сөздөрдү айтып атат.
мага рейтинг же пиар анын мунун кереги жок. Бизге шаарга мына кала башчыбыз менен бүт вице-мэрлер, бүт санын врач, бүт службалар февраль, марттан бери ушу коронавирус өкмөт баш болуп мына Кубат Айылчиевич мына бүгүн премьер-министрге көргөзүлдү. Ал киши Алмаз Муканович баары ушу күндө штаб кантип күрөшөбүз. Бүт губернаторлор отурат штабта. Бүт өкмөт мүчөлөрү. Балбак Зарылыкович, эгерде абал ушундай эле кооптуу бойдон кала турган болсо, апрель, март айларындагыдай чектөөлөрдү кайрадан жандандыруу маселеси каралабы? Мындай да, Бишкек шаарында миллиондан киши ар дайым жашайт, кирип чыгып иштеген 1 миллион 200 300 жакындайт. Эгер абал мындан да кооптуу болсо, базарлар, соода борборлору, кафе ресторандар, элдер, мекемелер эгер өкмөттүн врачтардын айтканын жасабаса, биз кайра азыр карантиндебиз так эле. Кайра тиги коменданттык час киргизип Бишкекти толугу менен жабышыбыз мүмкүн. Эмне кылабыз? Тепсеңер да, чапсаңар да айла жок. Бул коопсуздук үчүн туура түшүнөбүз. Эл кыйналып атат, биз да баарыбыз кыйналып атабыз. Эми күн сайын оору жайылып кете берсе, анда айла жок. Азыр бирок андай себеп жок чапканга. Биз айтып атабыз. Жайылып баратат, сак болгула. Бул маска 15 сом экен. Ушул 15 сомдук маска өмүрдү куткара турган болуп калды азыр. 17 сом. Bir күнгө чейин кийсе болот экен эми. Ушул азыр өмүрдү куткарып атат. Биз айтып атабыз. Көчөдөн мейлеми карагыла. Бирок автобуска киргенде, жабык мындай территорияга чоң көп киши бар жерге киргенге торговый центрлар ушуну колдонуп алгыла. Аябай жакын көп киши барган жерде ушуну кийип алгыла, колуңарды жуугула. Мунун эмнеси жаман? Ушул өмүрдү алып калсам, буга наоборот кайра муну уже бул аксессуар болуп калышыбыз керек бизде, пока вакцина чыкканга чейин. Уже башка бул коронавируска чейинки жашоо, коронавирустан кийинки жашоо болуп калды азыр бизде. Ошон үчүн элден суранабыз, шаардыктардан башкасынан. Эми ушуну масканы кийип, могу өкмөттүн айтканын жасап, бизнеске жардам бербейлиби? Байкуш бизнесмен колунан келгенин жасап атат, эл кирип алып туура эмес иштерди кылып атат. Ошол эле убакта бизнестин арасында да кыянатчылык кылган, кайдыгерлик кылгандар болуп атат. Алар ойлобогула, акча берип коюп кутулуп кетебиз, же мындай кыйгач өтүп кетебиз деп. Туура эмес иш кылсаңар, баарыңарды мыйзам чегинде жазасын беребиз. Кундуз Рысбековна, айтсаңыз, мына азыркы учурдагыларда ушул базарларды кезеги менен жаап, жанагындай дезинфекция иштери жүргүзүлүү аракеттери көрүлүп жатат. Бирок эгерде жарандардын өздөрү тарабынан санитардык эрежелер так сакталбай турган болсо, мындай дезинфекция иштери канчалык өзүнүн натыйжасын бере алат? Эми мен ушул жарандарга таң калам. Эмне үчүн ушул азыр кыргыз өкмөтү постановление чыгарды, мондай иштердин баардыгын тең аткаргыла, бул убактылуу келген неме оору да. Анан эми ушуга баардыгыбыз тең жапа турмак, баардыгыбыз тең сознательно деп айтсам болот да, ар бир жаран өзү түшүнүп, ушунун насколько кооптуу экенин өзүбүз аракет кылсак болмок да. Анан эмне үчүн ишкерлер эле баардыгы тең жасап, а биз карапайым эл маскасы жок, кийгиле десе кийбей, тагыңла десе тагынбай, колуңар санитайзер менен жуугуласа жуубашыбыз керек. Я не знаю, вот кандай кылып обращение кылыш керек. Ар бир жарандын өзүнүн ден соолугу өзүнүн колунда. Өзүңдү да сакта, элди да сакта, тегерегиңдеги бир туугандарыңды да сакташ керек да. Жакшы, рахмат, бизге берилген убакыттагы соңуна келип калыптыр. Сиздерге чоң ыраазычылык. Кеч эместен бул сааттагы чыгарылышында коронавирус илдетин мындан ары жайылтпоо максатында жүрүп жаткан иштер тууралуу маектештик. COVID-19 илдети адамдардын саламаттыгы үчүн өтө кооптуу экенин жана андан коргонуунун бир гана жолу санитардык эрежелерди так сактап, колдон келсе үйдөн чыкпоо керек экендигин дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетер эле. Өзүңүздөрдүн жана жакындарыңыздардын саламаттыгы үчүн кам көрүңүздөр, эсен туруңуздар.